Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктар. Кутман кечиңиздер менен бүгүнкү топтомдо. Шаар ичиндеги көрүнөк жарнактарга карата кайрадан рейд өткөрүлүүдө. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын колунан жасалган буюмдар сатыкка коюлду. Нарын шаарынын жол жээктеринде мыйзамсыз турган көрүнөк жарнактар боюнча бүгүн биргелешкен рейд өткөрүлдү. Жолдо жүргөн жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун алдын алуу максатында уюштурулган рейд учурунда текшерүүгө алынган жерлердин басымдуу бөлүгү мыйзамсыз иш жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Деги эле шаардын көркүн бузуп башаламан орнотулган көрүнөк жарнактарга грамматикалык каталар дагы арбын. Мындай көрүнүштү иретке келтирүүнү көздөгөн рейдтин жүрүшүндө катталган жагдайлар тууралуу кийинки материал. Жол жээгиндечи көрүнөк жарнак уруксаттарыңыз барбы? Буга чейин. Бүгүн Нарын шаарында жол жээгинде жайгашкан көрүнөк жарнактардын мыйзамдуулугу боюнча рейд өткөрүлдү. Анын жүрүшү эки жактуу талаш тартыш, мыйзамга баш ийбестик менен коштолду. Ал эми шаардын борборундагы көчөлөрүнүн кесилишине айдоочуларга ыңгайсыздык жаратып, жарнак тактасын коюп алган жаранга бир нече рет эскертилген. Бирок бул жайдын ээси мыйзамга баш ийбейби же айып пул төлөгөнгө акчасы көппү айтор буга чейинки айтылган эскертүүлөрдү жөн гана кулак сыртында калтырып келген. Бул жолу өткөн эскертүүлөрдүн жыйынтыгы менен мыйзамдын өкүлдөрү тарабынан протокол түзүлүп, 3000 сом айып пул салынды. Рейдтин жүрүшүндө биз барган бардык эле жерлердеги көрүнөк жарнактар мыйзамсыз экени анык болду. Кыдырууга катышкандар тарабынан алардын баары жыйналып, ээлерине протокол түзүлүп, айып пулдар салынды. Мындан сырткары Шулер көчөсүнүн боюнда автоунаа коюп алып, соода кылгандар да текшерилди. Ошондой эле мыйзамсыз тургандарга айып пул салынып, автоунаалары атайын унаа токтоочу жайга жеткирилди. Ошентип жүргүзүлгөн рейдтин бирден бир максаты айттырбай келген кырсыктарды алдын алуу болсо, экинчиден шаарды ретке келтирүү болуп саналат. Коюлган көрүнөк жарнактарды ошондой эле соода түйүндөрүн бүт алдырып атабыз. Туура эмес коюлган жактарга бүт бузуулар боюнча протоколдорду түзүп берип атабыз. Өздөрү каалаган жактарга коюп салганда, бул айдоочуларга аябай айдашына коркунуч түзөт. Эсенбек Сталбек уулу, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар. Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Айнагүл Жоробекованы 6 жыл эркинен ажыратууну мамлекеттик айыптоочу сурады. Бул боюнча кечээ күнү Бишкек шаардык 1-май райондук сотунун отурумунда айтылды деп маалымдады Коомдук анализ институту. Соттук отурумду кароо иштери 14-июнга жылдырылды. Маалымат үчүн айта кетсек, Айнагүл Жоробекова кызмат абалынан аша чапкандык менен пайдалангандыгы боюнча өткөн жылы президенттин жарлыгына ылайык Нарын шаардык сотунун судьясы кызматынан бошотулган. Судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясынын отуруму 2018 жылдын 7 сентябрында өтүп, анда айтылган маалымат боюнча судья Айнагүл Жоробекова кылмыш иш козголбогонуна карабастан кызматтык милдетинен аша чабуу менен акыйкатсыз өкүм чыгарган. Муну менен ал жабырлануучу тараптан 4 мыйзамдуу өкүлүнө 10 000 сомдон айып пул салган. Тартип комиссиясынын отурумуна чейинки сот отурумунда прокурордун сөзүн жабырлануучу тараптын мыйзамдуу өкүлдөрү бөлгөн. Аларга судья эскертүү бергенде сот залынан чыгып кетишкен. Муну судьяны сыйлабастык деп эсептеген Айнагүл Жоробекова аларга айып пул салган. Комиссия мүчөлөрү жыйында толук маалымат уккандан кийин Жоробекованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга жана судьялык кызматтан убактылуу бошотууну президентке сунуштоого макулдук беришкен. Биздин колдон баары келет. Мына ушундай урандын негизинде мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын колунан жасалган көркөм буюмдардын көргөзмөсү өткөрүлдү. Мындай кадам реабилитациялык борборунда тарбияланып жаткан балдар тарабынан ишке ашты. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дүйнө таанымына жараша чыгармачылык менен ар кыл буюм тайымдарды жасап, кооздошкон. Балдардын мындай аракеттери текке кетпей, көпчүлүк буюмдарды сатып алып, өз ээлерин таап кетишти. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата өткөрүлгөн иш-чарадан кийинки сюжет.
Кадам реабилитациялык борборунда бүгүн өзгөчө майрам. Анткени кышы бою мында тарбияланган балдардын колунан жасалып чыгарылган буюмдар көргөзмөгө коюлду. Кийизден, кагаздан, чүпөлөктөн жасалган көркөм буюмдар келген меймандардын кызыгуусун жаратып жатты. Муну 40 сомго бересиңби? Алыңыз. Мына меңиз. Ондай башмак бар экен 100 сомдон. Биздин колдон баары келет. Мына ушундай урандын негизинде балдардын укугун коргоо боюнча ата-энелердин коомдук бирикмеси тарабынан 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Сайкал Муратова деген волонтер кызыбыз үйрөткөн биздин балдарга. Анан ушул гүлдү биз тартуу кылуу менен жана сатуу менен 2 жылдан бери иштеп жатабыз. Ал эми могуларда болсо биздин улуттук көркөм кол өнөрчүлүк сайманын негизинде сайдырттык. Мында дагы жана балдардын, кыздардын сайма саюуда өздөрүнүн ой чабыттары кеңейип, таланттуу, шыктуу балдар, кыздар көп. Анан ошолорго биздин ата-энелер өзүбүз үйрөтүп, ушундай нерселерди жасап жатабыз. Салтанаттуу иш-чарага жергиликтүү бийликтин, мекеме ишканаларынын, саламаттык сактоо мекемелеринин өкүлдөрү катышып, балдардын аракетине баа беришти. Мүмкүнчүлүккө жараша келген меймандар материалдык, моралдык колдоо көрсөтүп, жардам берип жатышты. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгү 3000 сом өлчөмүндө жардам көрсөтсө, Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Улан Алиев тарабынан азык-түлүктөр берилди. Ал эми Кызыл Ай коому тарабынан мында тарбияланган балдар үчүн сүрөт сынагы өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө кийим-кечектер таркатылды. Өз колдору менен тартылган сүрөттөрдү выставка кылып көрсөтүшөт. Кайра ошонун ичинен өздөрүнүн ата-энелери жюри катары эң мыкты сүрөттү тандап алат. Бирок ошо эң мыкты тартылган сүрөттөргө ушундай спортивный биздин Кызыл Ай коомунда тиккен эжелер өздөрү бекер тигишет, ошол жерден тигип белек катарда өздөрү белек катарда беришти. Жалпы жонунан 10 балага берилет. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата өткөрүлүп жаткан бул иш-чара облус аймагындагы алгачкы иштерден болуп калды. Балдар күнүнө карата жарыяланган 1 айлыктын алкагында бир катар иш-чаралар мерчемделип, жерлерде ишке ашырылууда. Жыл сайын эле ушул 15 майдан баштап 1 айлык жарыяланат, 15 июнга чейин балдарга биз биргебиз деген акция өткөрүү боюнча, бул боюнча жерлеринде мурдагыдай эле тапшырмалар берилген. Биздин райондун жерлеринде, айыл өкмөт жерлерине чейин мына ушул жерлеринде иштерди кылыш керек, алардын иш комплекс иш-чараларында түзүп бердик, ошол өздөрүнүн кошумчаларын түзүп бердик. Анткени быйыл дагы өзгөчө жыл балдарды коргоон конвенциясын кабыл алганыбыздын 30 жылдыгы болуп бир юбилейлик дата болду. Анан ошондуктан биз сиздердин жардамга муктажбыз деген дагы акцияны сунуш кылып атабыз. Ошол баягы китеп окууда болобу, эс алууда болобу, үй-бүлөдө жардамдар болобу, деги эле баардык иш-чараларга ушу балдарды катышуу менен, чоңдордун катышуу менен иш алып баргыла деп, быйыл дагы ушул көлдө эс алдыруу болобу же башка эс алдыруудагы балдардын санын көбөйтүү маселеси каралып атат. Учурда аталган борбордун көзөмөлүндө саламаттыгына байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген 103 бала турат. Бардыгы тең аркылуу топтогу майып болгондуктан мектептерге барып билим ала алышпайт. Андыктан билим тарбия алган жери ушул жер. Бирок борбордун атайын имараты жок болгондуктан Нарын облустук түзөтүлгөн ооруканасынын бир имаратында иш алып барып келишет. Келген меймандарга ички шарттар көрсөтүлүп тааныштырылды. Кароолордун өткөрдүк. Алар кайсы айылдар? Миңбулак айыл өкмөтү, Кызыл Чей айыл өкмөтү. Балдарга шарт түзүү, окутуп, үйрөтүүгө карата иштер ар кандай долбоорлор аркылуу ишке ашырылып келет. Андыктан балдардын саламаттыгына дагы кол өнөрчүлүк менен алектенүү өз таасирин берүүдө дешет мындагылар. Биздин балдар көпчүлүгү гүлгө катышты, эркек балдар. А кыздарыбыз болсо дээрлик бүт эле катышты. Мына бул жердеги саймалар, мындай түймөлөр, мынакей эмгекке үйрөтүү болуп эсептелинет. Анан жанагы кол иштеген ДЦП балдар кыздардын моторикаларына жакшы жардам берип жатат. Көптөгөн конкурстарга катышып атабыз. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан иш-чара өнөр адамдарынын катышуусундагы концерттик номерлер менен коштолуп жыйынтыкталды. Мында тарбияланган балдар үчүн мындай көңүл буруу өзгөчө жагымдуу маанайды жаратты. Чыпара Садыкбаева, жарым саат турсам жаныңда, ошол күн майрамда. Өлкөнү санариптештирүү, өсүү жолуна болгон кадамдар. Мындай аталыштагы тегерек стол маеги Нарын шаардык
Жумагүл Коңурбаева атындагы китепканада уюштурулду. Маалыматтык мекеме ишканалардын өкүлдөрү чакырылып, маалымат берүү жана алардын санариптештирүү багытында эркин маек болуп өттү. Белгилей кетсек, аталган китепкананы дагы санариптештирүү багытында бир катар иш аракеттерди аткарып, алардын катарында интернет маалыматтарын жеткирүү жана китептерди электрондоштуруу аракеттерин көрүп келишет. Иш-чаранын алкагында мамлекетибиздин өнүккөн маалыматтык өлкө болууга тийиш темасында китеп көргөзмө уюштурулуп, маалыматтар берилди. Әріптештіру бұл баяқы өлкөні алғачқы эле бизде жана коопсуздук шаар финансылык жактан, саламаттыкты сактоо жагынан билим берүү органдарында жанакы биринчи алдын ала электрондук түрдө каттоо биздин маданият тармагында китепканаларда болсо интернет аркылуу электрондук китептерди түзүү, интернет байланышы менен окурмандарды тейлөө катарында иштер жүргүзүлүп жатат. 100 күн ичинде 4 айылда өнүгүүгө карай олуттуу иштер аткарылып, 31 август эгемендүүлүк күнүндө жалпы коомчулукка тааныштырылат. Мындай демилген Нарын районунун акими Семетей Черикбаев тарабынан колго алынып, район аймагындагы айыл аймак башчылары жана мекеме ишканалардын жетекчилери менен болгон жыйында белгилүү болду. Нарын районунан Алыш, Кеңеш, Дөбөлү жана Өрнөк айылдары пилоттук деп тандалып алынып, айыл ичин жакшыртууга карата кадамдар жүргүзүлмөкчү. Алгач 4 айылдан башталган иш аталган районун башка айылдарына да жайылтылып, колго алынат, деди жыйында Нарын районунун башчысы. 4 айга алия чыгарабыз, лоток бүт арыктарын цементтен куябыз, штакеттерин полностью восстановить этебиз, жасайбыз, темирден жыгачтан эсептейсиңер, андан сырткары жарыгын полный жасайбыз, көчөлөрүн полный түздөп, шабылтып түздөп чыгабыз. Бактарды, үйлөрдү полный актайбыз. Бусулган эси жок үйдөн бир апа-бакайга актайбыз. Анан 31-нде бир элге көрсөтүп ошолорду мына оңдосо болот экен деп, анан башка райондордон да бир өзгөчөлөр. Андан кийин анан ортороок нара айылдарга же жылдын жыйынтыгына чейин болобу, же кийинки айыл болобу ушинтсек болот. Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин чечиминин негизинде Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы 2019-жылдын 5-июнь шаршемби күнү Орозо айт майрамы деп белгиленди. Орозо айтка байланыштуу 5-июнь жумуш күн болбойт. Бул тууралуу өкмөттүн атайын токтому 2018-жылдын аягында кабыл алынган. Эмгек кодексинин 11-бөлүмүнүн 113-беренесине ылайык мусулмандардын Орозо айт, Курман айт майрамдары эс алуу күнү болуп эсептелинет. Бул жылы Кадыр түн 1-июнга караган түнү тосулса, Орозо айт 5-июнда белгиленди. Мындай маалыматты бүгүн Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат кызматы таркатты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Анда 1, 2 жана 5 июнда өлкө аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. 1 июнда күндүз Кыргызстандын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, 2-3 июн күндөрү көпчүлүк аймактарда, 4-5 июнда кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кароону кыйындатат. Күн менен ушундай окуялар менен жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар. Эртеңки күн жагымдуу маалыматтарга бай болсун. Аман туруңуздар. Адаттагыдай эле эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы туурасында маалымат. Саламатсыздарбы? Нарын гидромет борборундагылардын билдиргенине караганда, эртең облус аймагынын көпчүлүк жерлерине жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1,6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Актала районунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градуска чейин жылуу. Ат башы районунда түнкүсүн +4-8, күндүз +17-23. Кочкор районунда термометрдин мамчасы түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Ал эми Жумгала районунда түнкүсүн 4-10, күндүз 18-22 градус жылуу. Нарын районунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 19-24 градус жылуу болот. Ал эми облус борбору Нарын шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1,6 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы +5-8, күндүзгү жогорку температурасы +21-23 градус жылуу болушу күтүлөт. Алдыга күтүлгөн аба ырайы мына ушундай болду. Амандыкта көрүшөлү.